Keyinki söz Madumarov Adaхан Кемсанбаевичке берилет. Рахмат, бүтін Қырғызстан Мадумаров. Бұл мыйзам ең қорқыныштуысы ушунда турат. Депутаттар дагы комитетті кабыл албай, тилекке каршы бөлім кабыл алып атат да. Мына депутаттар бир канча мыйзамды долбоорду киргизишти, баарын четке кагылды. Эмне үчүн деген суроого бирөө да жооп бере албайт. Эмне үчүн деп суроо бердим мен өткөндө комитетте, жооп бере албайт. Министр мырзага берейин суроону. Убакыт өтө аз да тилекке каршы. Мен экинчи жолу жазылууга туура келет. Сиз айтыңызчы, мугалимдердин саясий иш-чараларга катышуусуна макулсузбу? Мен эчкандай саясатка мугалимдердин жана окуучулардын тартышуусуна каршымын. Баракелде. Уктуңарбы бөлүмдүн кызматкерлери, эксперттер? Депутаттар дагы ушуга макул, министр дагы макул, өкмөт дагы макул. Бирок социалдык комитеттин бөлүм башчылары макул эмес экен да, себеп алар акылдуураак экен. Уктуңуздар, урматтуу коллегалар. Министр да макул, депутаттар да макул, бирок бөлүм макул эмес. Ушундай бир башаламандык качан токтойт бизде? Экинчи суроо. Азыр Дастан мырза айткан суроого жолдош министр, сиз так жооп беришиңиз керек эле. Туура маселе коюп атат. Кыргызстанда болгону 10%дан аз жогорку окуу жайдын студенттери мамлекеттин эсебинен окуп атат. 90%дан ашыгын ата энеси төлөп атат. Анан ошолорду башкарабыз дейсиңерби? Adaхан Кемсанбаевич, бул боюнча биз позициябызды бердик, өкмөттүн токтомун айтып атпайм жогоруда. Буга корутундуубузду жаздык, бердик, сиздер аны менен таанышкансыздар. Жок, сиз эми ошого каршы экенсиз. Себеби эмнеден көрүп атасыз дегенимде? Өзү негизи биздин Кыргызстанда азыр силер дайындасаңар дагы аталасын чыгарасыңар, шайланса деле аталасын чыгат. Бизде коом ушундай азыр. Эки тарабын тең, минусу да бар, плюсу да бар. Бирок дайындаганга караганыңарда шайлангандагылардын минусу азыраак. Себеп сизге азыр толгон токой тизмелерди берет. Биздин партиядан, бизге чуркаган, бизге иштеген, ушуну ректор кылып кой деп. Бул бизнеске айланат. Ачыктан ачык сөз бул. Бизнес. Конкреттүү бизнес. Муну бизнеске айландырбоо үчүн колдон келген аракеттерди көрөбүз, Adaхан. Сизге чейин дагы көп аракет кылганда баары кетип калды да. Сизден деле келбейт ал. Коом ушундай деп атпаймынбы? А эмне үчүн сиз макул болбойсуз? Ушу күздө билим берүү жөнүндөгү кодекс мен сунуш кылдым эле. 3 бөлүмдөн турган кодексти кабыл алалы, ошонун ичине баарын киргизели. Эмнеге шашып атабыз? Шашкан жери жок, мыйзам негизинде келип атат. Улукбек Зулпукаровичтин мыйзам инициатору айтып атам, кирди, кароого кирди, биз дагы ошону колдодук, ошонун негизинде мыйзам жүрүп атат. Сиз кодекс сунуштасаңыз, убага келгенде анда карап, анда көрөлү чогуу. Мына шайланганга чейин башкача сүйлөйсүңөр дагы, шайлангандан кийин асмандан түшкөндөй болуп каласыңар да. Мен ошондо сизге министрликке коюп атканыңызда мен суроо бердим эле. Ушуга макулсузбу? Макул. Айтып атпайм, сиз кодекс жөнүндө сунуш берип атасыз, мына эми чыкты да, жаңы эле баштадыңыз сиз. Бизге келгенде кодекстин өзөгүн карайлы, ичин карайлы, чогуу иш алып баралы. 10 секунд. 10 секунд. Кечирип коесуз. Мен эсиңизге салып коеюн, эгер ушундай болуп парламент менен өкмөт, министрлик бирге даярдаганга макулсузбу дегенде макул дедиңиз. Мен бүгүнкү күндөгү эсимде турат. Азыркы күнү мыйзамды и так биз ошондой алып баратабыз. Мына ким Айдарбеков, Чыңгыз Азаматовичтер менен иштеп атабыз бул жерде. Алар группа болуп иштеп, биз менен чогуу иш алып барып атышат. Дастан Далабаевич келди, Шайырбек Кыдыршаевич келди. Ал жерде ошо бир топ эмелер жүрдү, даярбыз. Эгер кандай сунуштар болсо, азыр талкууда жүрүп атат как раз. Бүгүн дагы атайын жумушчу группалар иш алып барып атат бул боюнча.